Автор бул спектакль аркылуу кыргыз элинин мекенге болгон сүйүүсүн, өз өмүрүн өлкөсү үчүн арнаганын даңазалоо менен бирге кийинки өсүп келаткан өспүрүмдөрдүн жаркын жашоого акылуу экенин айтууга аракеттенген. Ошондой эле чыгарма аркылуу актерлор бир туугандык сезим, адамдар ортосундагы боорукердик жана ынтымакты кеңири ачып берүүгө аракет кылышты. Согуштун кыйын апат мезгилинде согушка барган солдаттардагы биз эмнеге келдик? Бери эле болгондо бир колго тийген душмандын солдаттарын атышыбыз керек деген патриоттук сезим коюп жөнөгөндөрү. Кыскасы эми азыркы жаштар ошол өткөн биздин кыргыз элинин каада салтында көрүп, анын кыйынчылык мезгилдеги окуяларга да туруштук берген чыдамкай патриот болсо деген оюмда. Асангүл Абдугулова бир катар көркөм чыгармалардын, анын ичинде драма, ыр китептердин автору. Ал Бексултан Жакиев, Жалил Сыдыков сыяктуу калемгерлер жазган бир нече драмаларды чыгармачыл шакирттери менен биргеликте сахналаштырып коюп келет. Бир ай мурун эле өзүңүздөр билесиздер, бала башкарма чыгармасы коюлуп, ушул жерде ал дагы жакшы резонанс жараткан болчу. Ойлойбуз, бул коюлган, сахналаштырылган чыгармасы дагы коомчулукта аябай жакшы пикир туудурат деп. Негизинен эжекенин чыгармачылыгы жөнүндө айта турган болсок, драматург катары дагы өзүн жакшы көрсөтө алды. Себеби сабаттуу адам, коммуникабелдүү адам, ушул театр ишмердүүлүгүн дагы мыкты өздөштүрө алды да. Педагог, акын, жазуучу жана драматург Асангүл Абдугулова өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн эл агартуунун отличниги төш белгиси жана эмгектин ардагери медали менен сыйланган. Ошондой эле эмгек сиңирген мугалим наамына татыган. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.